Камчыбек Ташиев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бул тууралуу президенттин сайтына жарыяланды. Ал эми президент Жапаров Ташиевдин отставкасы тууралуу бул биринчи кезекте мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болгонун билдирди. Мен бул чечимди биринчи кезекте мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, коомчулукта, анын ичинде мамлекеттик түзүмдөр ортосунда ажырым болбошу үчүн биримдикти бекемдөө максатында кабыл алдым, деп жазды президенттин сөзүн анын басма сөз катчысы. Бийлик Ташиевдин кызматтан кетишине эмне себеп болгонун расмий түшүндүрө элек. Ал азыр Германиянын Мюнхен шаарында медициналык дарыланууда экенин Азаттык жазды. Камчыбек Ташиев кызматтан алынганы тууралуу жарлык чыккан соң гана билген. Бул тууралуу Регион телеканалынын башкы директору, Ташиевдин жакын адамы катары айтылып жүргөн Өткүрбек Рахманов билдирди. УКМК төрагасынын отставкасы өлкөдө мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү боюнча талкуулардын шартында болду. Бир күн мурда 75 адамдан турган топ президент менен жогорку кеңештин төрагасына жакын арада президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырган кайрылуу жолдогону белгилүү болгон. Садыр Жапаров 2020 жылы өлкөдө парламенттик шайлоонун жыйынтыгына наарызылыктардан улам башталган башаламандыктын шартында бийликке келгенде үзөңгүлөш тосу Камчыбек Ташиевди УКМК төрагасы кылып дайындаган.